Саламатсызбы? Мен суроом төмөндөгүчө. Мен авиакассада иштөөчүмүн. Ошол убакта менден бир аял келип, билет алган Турцияга. 17 миңге билет алды, возвраты жок болчу ал билеттин. Ага жакшылап түшүндүрдүм, билеттин возвраты жок экенин. Андан кийин ал билетти алгандан кийин менин жанымда 3 миң гана бар. Ошол акчаны таштайын, загранпаспортумду таштайын, калган акчаны эртең алып келем деп ошол боюнча кетти. Андан кийин ошол акчаны алып келген да жок 14 миңди, жана учпай да койду. Андан кийин ошол үйүнө бардык. Үйүнө барып акчаны талап кылсак, үйүндө жок экен. Андан кийин келип, андан мен тилкат жаздырып алдым атайын. 10 күнүн ичинде толук алып келип берем деп тилкат жазып берди. Бирок ошол тилкаттын сөзүндө турбай 10 күнүн ичинде алып келген жок. Андан кийин биз ГОВДга арыз жаздык. ГОВДга арыз жазып, ошол бир арызды тергөөчүгө өткөрүп берди ГОВДдагылар. Аны тергөөчүгө өткөрүп бергенден кийин ал тергөөчү менен сүйлөшүп турдук, бирок ал ишти караган жок. Ал жыйынтык чыгарган жок да. Ошол 14 миң акчаны мен кантип өндүрүп алсам болот? Ошол кантип өндүрүп алсам болот? Кайсыл органдын жардамы менен? Сурооңуз түшүнүктүү. Бул жерде азыр сиздер буга чейин арыз жазган болсоңуздар, ошол ички иштер бөлүмүнө, райондук. Ал бөлүмдө тергөө бөлүмү, ошо тергөөчү атайын карап чыгып, иш козгоодон баш тарткан болушу мүмкүн. 10 күндүн ичинде сиздин арызыңыз түшкөндөн баштап 10 күндүк мөөнөт ичинде кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом кабыл болот же кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө. Себеби бул жерде сиз өзүңүз айтып жатасыз, мындай тилкат жазып берген, 10 күндө алып келип берем деп милдеттенме алган деп туруп. Тергөөчү сот тартибинде кайрылууга укуктуусуз деп туруп токтому менен баш тарткан болушу мүмкүн. Себеби дегенде жарандык милдеттемелерде бул ошол тилкат бар болсо, же болбосо нотариус тарабынан атайын милдеттеме алган болсо, булардын бардыгы жарандык милдеттеме болуп калат. Демек, сот тартибинде гана чечилет. Сиз бул тилкатты тиркеп, сотко доо арыз менен кайрылсаңыз болот. Сиз жашаган жердеги райондук сотко доо арыз менен кайрыласыз. Сот эгерде тилкатын жазып берген болсо, ал демек аял келсе дагы, демек өзүнүн тилкаты мойнуна алат, демек чечим чыгарылат. Келбесе дагы мындай сырттан чечим чыгаруу жөнүндө өтүнүч келтирсеңиз, чечим чыгат. Кыскасы бул жерде чоң талаш жок. Демек тилкат жазып берди, бул мойнуна алды деген сөз. Соттун чечими чыккандан кийин атайын сот аткаруучулар кызмат бөлүмү барып, ага тиешелүү мүлкүнө камак салабы же болбосо өз ыктыярдуу түрдө төлөбү, айтор бул сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан өндүрүлүүчү маселе. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 299-берене милдеттемени аткаруунун ыкмалары, милдеттенме тиешелүү түрдө жана келишимдин шартына ылайык, мыйзамдын талаптарына ылайык белгиленген мөөнөттө, ал эми андай шарт менен талап болбогон учурда ишкерди карым-катнаштын каада салттарына жана демейде коюлуучу талаптарга ылайык аткарылууга тийиш. 360-берене акчалай милдеттеменин аткарылбагандыгы үчүн жоопкерчилик, бөтөн бирөөнүн акча каражаттарын төлөөнүн мөөнөтүн өткөрүп жиберүүнүн, укукка жат түрдө кармоонун, аны кайтарып берүүнүн же негизсиз алуунун же башка жактын эсебинен сактоонун натыйжасында бөтөн акча каражаттарын пайдалангандыгы үчүн ошол каражаттын суммасына карата процент төлөөгө тийиш.